Бардық пайғамбарлар сияқты мага дагы сыноо бер деген Давуд пайғамбар. Эң оор сыноолор пайғамбарларга келет. Андан кийин якыныга жараша, кыйын динди тутунганага жараша ошол адамдарга сыноолор келе берет. Давуд пайғамбар мурда өткөн пайғамбарлар сыяктуу Аллахым мага дагы бир сыноо берсең деп дуа кылат. Күндөрдөн бир күн сөрү сыяктуу бир жерде отуруп забыр окуп отурган учурда бир куш, өтө бир кооз куш учуп келет анын алдыга. Учуп келип дагы бир жерге учат. Давуд пайғамбар кызыгып анын артынан аңдып дубалга забордун үстүнө чыгат. Чыкса забордун артында ал жакта бир кошуна аял жуунуп жатканын, жыланга чабалда жуунуп жатканын байкап калат. Бирок ал чачтары узун, денесин дароо жашырып калат. Ага кызыгышы өтө күчтүү болуп, анын изучать этишти баштайт, издешти баштайт, изилдөө салат. Бул ким, кандай, кайсы аял. Изилдеп келсе өзүнүн кол астында иштеген аскерлердин бир аялы болуп чыгат. Давуд пайғамбар өзүнүкү кылгысы келди. Бул пайғамбар баш өтө күчтүү иштейт. Айтты, ал аскерди издештирсе, ал бир жерде, бир батальондо сыяктуу жерде согушуп жүрөт экен. Ошол аскердин командирине кат жазды. Паланчы ишти ушул байрак алдыга чыгарып, байрак көтөргүзүп койгон. Дейт да. Мундан түшүнсө болот, байрак көтөргөн адам алдыда болот, алда болгондон кийин тест тиет жана өлүм проценти пайызы 99,999% болот да. Ошентип анын командири пайгамбардын, Давуд пайгамбардын буйругун аткарды, аны алдыга чыгарды, бир согушка салышууга жетпей эле жолдон каза болду. Кайра кат жөнөтөт пайгамбарга, Давуд пайгамбарга кат жөнөтөт. Я пайгамбар, ушул сиз ишенип колуга байрак берген адам каза болду, көз жумду дейт. Давуд пайгамбар анда жакшы болуптур деп биякта эми үйлөнбөгөндөр бүт бул тема жагып атат да буларга. Ошого булар шалпип жүрөт, азыр завтра кам эмес, башка кам эмес. Аны ошентип Давуд пайгамбар ал аялды өз никесине алды. Давуд пайгамбардын баласы Сулайман пайгамбар ушул аялдан дүйнөгө келген. Күндөрдөн бир күн олтурат экен, эки түрдүү адам эшиктен эмес, дуалдын үстүнөн аттап келип, Давуд пайгамбардын алдына келет. Пайгамбар чочуп кетет. Булар кандай адамдар? Эшик турса, дуалдын үстүнөн келген. Биз пайгамбар коркпой эле коюңуз, бир маселени сурап келдик сизге. Эмне маселе? Маселе ушундан түзүлгөн. Бул агам менин, бир тууган агам. Мен бир тууган инесимин, ага инелербиз. Менде бир коюм бар. Агамдын 99 кою бар. 99 кою болуп туруп, менин бир коюмду сойгун жейбиз деп атат. Бир коюма көз артып атат. Кандай дейсиз, эмне кылабыз муну? Ошондо Давуд пайгамбар, албетте сиздин агаңыз сизге адилетсиздик кылып атат. Өзүнүн 99 кой болсо, бирөөсүн союп жей берсе болот да. Эмне үчүн сиздин бир коюңузга асылат? Ошондо баягы келген адамдардын бирөөсү өтө күлдү. Күлүп ошол жерден гайып болуп кетишти да. Давуд пайгамбар булар эмне үчүн забордон келип да гайып болуп кетишти? Ошондо түшүндү, бул Аллах Тааланын адам сүрөтүндө жиберген махлуктар экендигин, балким периште, балким
жөнөтүп сабак берүү максатында жибергенин Давуд пайгамбар түшүндү. Менин 99 аялым болуп туруп, бир аскердин аялына көз арттым. Аллахым мени кечирип, тобо кыламын сага деп кечирим сурап, саждада 40 күн турбай коет, башын көтөрбөй коет жерден. Эгер башымды көтөрсөм, Аллахтын жүзүгө кантип карайм? Аллах мени көрөт да деп, пешенесин, жүзүн саждадан көтөрбөй коет. Ушунчалык катуу кайгырып, ыйлап, сыздагандыктан анын көз жашы агып, суу болуп, суудан бир канча гүлдөр, чөптөр чыгып кеткен дейилет. Ошончолук катуу ыйлап, тобо кылган. Жабраил алейхиссалам, туруңуз, Аллах сиздин тобоңузду кабыл кылды, башыңызды көтөрүңүз деди. Давуд пайгамбар башын көтөрдү. Сүйүндү, кубанды. Бирок деди, ошол аскерден барып кечирим сурап коюңуз. Ошол аскерден, байрак көтөргөн аскерден кечирим сурап коюңуз. Давуд пайгамбар жолго түштү. Аскер көмүлгөн мүрзөгө барды. Мүрзөгө карата сүйлөйт экен. О аскер жигит, мен сени атайын ошол байрак карматып жок кылдырганмын. Мүрзөнүн ичинен үн угулду пайгамбарга, пайгамбар кайгырбаңыз. Сиз жаш кылган экенсиз. Сиздин шарапатыңыз менен шейит болуп, бүгүн өтө бир сыйлыктарга, мүрзөдө өтө жакшылыктарга ээ болдум. Жыргалдамын мен, азапта эмесмин. Рахмат сизге. Деп жооп келет. Ошентип Давуд пайгамбар рахмат сүйүнүп, кайра жолун улап, кайтып жаткан учурда Жабраил алейхиссалам, сен толук түрдө айткын дейт. Болгон окуянын бардыгын айткын. Бир учун айтпай. Давуд пайгамбар кайра келип мүрзөгө, мен сени жок кылдырганмын, жок кылдыргандан максат аялыңды көргөнмүн, аны жакшы көрүп калганмын, ага үйлөнүш максатында сени жок кылдырганмын деген учурда ичинен, мүрзөнүн ичинен эч кандай үн чыкпай калат. Эч кандай үн чыккан жок. Пайгамбар дагы сыздап, кайгырып, саждага жатып, башын көтөрбөй коет. Ошол учурда Жабраил алейхиссалам келди. Аллах сенин тобоңду кабыл кылды, башыңды көтөрөм. Аллах Таала айтты, иншалла бул адамдын кечирилгендиги анык. Бул аял үчүн, аялдын ордуна бул эркек аскер жигитке акыретте жүздөгөн хурул айын, хур кыздарды берет. Ага сиз кайгырбаңыз, сыздабаңыз дейт Давуд пайгамбарга. Давуд пайгамбар сүйүнгөн, кубанган абалда кайтат үйүнө. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, bundan алынуучу сабактар көп. Бул арам жол менен эмес, никеси менен ак никесиге алды. Ошол аялдан Сулайман пайгамбар төрөлдү. Жаман иш анчалык эмес. Бул азыркы биздин үммөттөгү, чөйрөдөгү үммөттөр сыяктуу зына кылган жок, никесиге алды. Арам иш кылган жок, пара алган жок, алкоголь арак ичкен жок, башка кылган жок. Бирок ошентсе дагы адал иш кылды, бирок ортодогу кандайдыр бир кичинекей кыянатчылык бардай өзүн сезип, саждадан башын көтөрбөй койду. Ашкадан өлөйүн деп калса дагы саждадан башын көтөрбөй койду. Аллах да уялды жүзүн көрсөтүшкө. Сажда жатсын, беши батым деди да. Ушунчалык Аллахтан уялган пайгамбарлар. Бүгүн коомубузда бул иш жөнөкөй эле, шайтанга сабак бере турган адамдар бар. Алар жүзүн алып качышын аракта турсун,
Тескерисинче дагы көкөлөп өзүн текебир сезишет. Сулайман пайгамбар унасы шамал болгон. Бешпоровка бүт дүйнөнүн байлыгы ошого берилген. Байлык, бийлик маселесин дагы тең келе турганы жок. Армиясы да дагы эң күчтүү армия аныкы болгон. Ага тең келе турганы жок. Ошол Дауд пайгамбардын уулу Сулайман пайгамбар.